Биз белгилеп өткөндөй эле бүгүн бизде конокто никелер жана зомбулук боюнча эксперт Гүлбарчын Жумабаева эжекебиз конокто бар. Биз бүгүн эксперт менен биргеликте кыз ала качуунун кыздардын келечегине тийгизген таасири деген темада сөз кылмакчыбыз. Андыктан сиздерде ушул тууралуу суроолор болсо, ойлор болсо, бул комментарийге калтырып жоопторун алсаңыздар болот. Гүлбарчын эже, кандайсыз? Саламатсыңарбы? Салам достор. Шашабыз. Гүлбарчын эже, алгачкы эле суроомда кыз ала качуу бул кылмышпы же салттуу? Мен айтат элем, кыз ала качуу бул деген кылмыш да. Анткени кылмыш жаза кодексинин 155-биринесинде так жазылып турат. Эгер 17 жашка чейинки кызды мектептин окуучусунун 1-класста бүтө элек кызды ала качса, 7 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат деп. Ал эми 18+, кадимки эле чоң кызды мейли айталы 25-те болсун, мейли 19-да болсун ала качса, ага 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылат деп жазылып турат. Ошон үчүн биз укуктук мамлекетте жашайбыз. Кыз ала качуу бул кылмыш. Кылмыш, бирок кыз ала качкан мисалы балага карата дагы мындай жеңилдетүүлөр болуп кетпейби? Же бүт барма бирдей? Ал жерде ички иштер органдары баягы кыздын денесине залакат келтирилген жокпу? Бизде билесиздер, кыз ала качуу эмне менен кушталат? Малча эле көчөдөн малды да антип сүйрөбөйт, муну өңөрүп, бөктөрүп, айыл жерлеринде өзгөчө одону ала качышат. Баарыбыз эле өз көзүбүз менен көрсөк керек. Одоно түрдө ат көңөрүп, машина менен эмес тракторго салып ала качкандарды көргөм. Мен өзүм айылда чоңойгом. Ошон үчүн бул жерде денесине залал келтирилдиби? Ал жерде кимдер кошумча болду? Мына ошол жагдайларына карап туруп, муну 5 жылдан 7 жылга чейин чоң кызды ала качса, ички иштер органдары сот аныктайт да, жаза мөөнөтүн. Ата-энеси да кошо жазаланат? Ата-энеси эгер ошо кыз ала качууга катышкан болсо жазаланат, катышкан болбосо ошо алып качып келген балдар, айдоочу, машинасын берген киши, ага баягы салымын кошкон кишилер жазага тартылат да. Ала качуудан кийин, мисалы, ала качып кеткенден 1-2 күн жашап калышат го кээ бирөөчү, ошондон кийин кыз макулдугун берсе, анда жаза колдонулбай калат да. Ала качып кеткендин өзү азыр ошо бизди аябай сүйүндүрүп атат. Премьер-министр, президенттен бери көңүл буруп, бул жапайы салт эмес, бул жапайы бир көрүнүштү жоготушубуз керек деп атпайбы? Анан биз баягы кыздын макулдугу жөнүндө ойлобошубуз керек да. Эгер кыз макул болсо, 2 жашынакай эле үйлөнүп, азыр деген кудалашуу деген мындай көбүрөөк мындай тарап келатат, үйлөнүүнүн бир жолу катары. Ата-энелер бири-бирин таанышып, көрүшүп, билишип, кыз менен жигит баягы той болгуча бири-бири менен жашай алабы, жашай албайбы? Ата-энелер да көзү жетип атат, кыз менен жигиттин өзүнүн да көзү жетип атат да. Мен ойлойт элем, эгер бир кызды жакшы көрүп калса, ал кызга сүйүүсүн арнап, ал кыздын аркасынан белектерди берип, ошо көңүлүн алып, сүйдүрө албаган эркек бул. Эркек жактырып калса, мажбурлоо жолу менен эмес, сүйүүсүн арнап, жолун таап, кыздын макулдугун алууга, ага бактылуу келечек, бактылуу үй бүлө болушуна кура ала тургандыгына кыздын макулдугун алууга жетиш керек да. Бул деген көчөдөн алып эле мажбурлап ала качкылардын көбү ажырашуу жолу менен да аяктап калган учурлар азыркы жаштардын арасында өзгөчө көп да. Баягы мурда болсо ата-энелерибиз айласыздан, апаларыбыз мисалы, балдар үчүн деп, эл эмне дейт деп баягы стереотиптерге баш ийип калып калышкан. Азыр болсо ажырашуулар ошо кыз ала качуунун эсебинен да көбөйүп атат деп айтмакчы элем да. Кыз өзү макул болуп, бирок ата-энеси каршы болбосочу, мисалы, ал балага бербейм сени деген сыяктуу, ошого деле кылмыш ишин козгой берсе болобу? Албетте, эгер күчкө салып, мажбурлап алып качып кетсе, ата-энеси кыз макул болуп, ата-энеси макул болбойт. Азыр деген той өткөрө албай калгандар ала качты кылып, кыздын макулдугу менен алып кетип калышат го. Анан бирок ата-энеси ага каршы болсо, ошо ала качуу деп кылмыш козгой берсе болобу? Ата-эне кыздын мыйзамдуу өкүлү да. Кыздын мыйзамдуу өкүлү, эгер ата-эне арыз жазган болсо, милиция органдарына арыз түшкөн болсо, сөзсүз түрдө бул иш мыйзамдын чегинде каралат да.
Ошон үчүн баягы бул жерде ата энени да макул кылып ыраазычылыгын алып, анан кыз менен жигит дагы толук кандуу бактылуу үй бүлө кура алабы, ошого көзү жеткенден кийин анан үйлөнүү тууралуу чечим болуш керек да. Ала качуунун себептери кандай болушу мүмкүн? Мисалы бала уялжапкандан башка дагы себептер? Ала качууну бул үйлөнүүнүн эң жеңил жолу катары бизде көбүнчө карайбыз. Анан болсо айыл жерлеринде кандай болот? Бир кызды жактырып калса, баягы эртеңки кыздын тагдыры эмне болот? Ошо 2 жаш жашап кетеби, жашап кетпейби? Ал бирөөнүн чолпондой болуп, чырактай болуп өстүргөн кызы экендигин жаш балдар ойлоп эле кээде батыраак ала кача калалы, батыраак үйлөнтө салалы, бир өздөрү бир кызык бир окуяны, бир спектакль көрүп аткандай болушуп деле айыл жеринде ушинтип деле ала качышат да. Ушундай окуяларга да күбө болгонбуз да. Бул көпчүлүк учурда кылмышка кандай кыздар каалат? Мүмкүн билими төмөндөр же болбосо орто билимдүүлөр же кедей кембагалдын кыздары? Жок, баягы үй бүлөлүк зомбулукка изилдөөлөр көргөздүм. Мисалы, айыл жерлеринде жакыр жашаган үй бүлөлөрдө көбүрөөк каалат экен, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдө зомбулук көбүрөөк болот экен да, баягы материалдык экономикалык. Бирок ошол эле учурда жетишкен үй бүлөлөрдө деле зомбулук болуп атпайбы? Жакында эле окуя болбодубу? Таасирлүү эле адамдын келинин өзгөчө мыкайчылык менен сабаган күйөөсү. Бул жерде деле бай болобу, жакыр болобу, кыздардын баардыгы эле ала качууга кабылат. Мен ушундай тааныштарыман да угуп, аябай таң калып, кейип, урушчу элем. Кыз ала качып келгеле, досуңарды үйлөнтө албай койдуңар, үйлөнткөнгө жардам берип койбойсуңарбы деп баягы айылдагы 4-ак баланы досторуна айтып койсо, достору барып тигил айылдын четине туруп алып шаарга кете турган остановканы аңдып, анан ошол жерден шаарды көздөй кетейин деген студент кызды алып качып кеткен окуяларды уккам да, эми тааныбаган, көрбөгөн балдаргачы. Ошон үчүн бул жерде байбы, кедейби, өспүрүм курагандагы ошо кыз ала качуу, мисалы, Ички иштер министрлигине жылына Кыргызстанда 25-тен 28-ге чейин кыз ала качуу катталат экен. Алардын ар бир 4-үнчүсү өспүрүм кыздар. Демек, бул жерде өспүрүм кыздарды ала качып кеткен окуялар дагы болуп атат да. Мисалы, Кыргызстанда 3 жыл мурун же 5 жыл мурун бул иш кандай эле, анан азыр кандай нукта өзгөрөт? Азыр тилекке каршы ошо бүгүнкү түз эфирден пайдаланып, Турдалы кызы Бурлайдын ата энесине көңүл айтып, азасын тең бөлүшөт элем. Андан болсо, мурда мындан дагы коркунучтуураак болчу. Мындан да коркунучтуураак болчу. Өзгөчө региондордо, аймактарда, Нарында Нарын университети деген бар, Таласта Талас университети деген бар. Бая күз келгенде, мал тоодон түшкөндө, үйлөнүш керек болгондо эле университеттин алдына келип эле машинаны токтотуп эле, акырын аңдып туруп эле кыздарды салып кеткен бир ушундай окуялар дагы баягы биз Нарында командировкада жүргөндө мен көрбөй калдым, коллегам көрүп калды, жөн эле кызды заматта эле көз ирмемде эле салып кетишти деп жаа. Биз аябай таң калып, кыз ала качып кетпедиби, кыз ала качып кетпедиби десек, бая эл дагы кадимки көрүнүштө элечи, университеттин жанындачы. Ушундай өтө бир коркунучтуу болчу да мурдачы. Азыр мыйзам бар, азыр бүгүнкү күндө сүйүндүргөнү президент дагы көңүл буруп атат, өкмөт башчы көңүл буруп атат, милиция дагы айрым эле милиция кызматкерлеринин шалаакылыгынан жанагы иш болуп кетпедиби? Анан демек бүгүн коомчулук баардыгыбыз тике туруп кыз ала качууга каршы туруп атабыз да. Бурлайдын ала качкандарга эми кандай чара колдонулат? Бул окуя боюнча президентке чейин, өлкө башчысына чейин көзөмөлдө турат. Тезинен жана объективдүү, ар тараптуу каралып, өзүнүн чыныгы жазасын алыш керек күнөөкөрлөрдүн баардыгы. Ала качылып кетпеш үчүн эмне кылыш керек дейт? Кантип алдын алса болот чын эле? Мисалы, кыздар өзүн кантип коргош керек? Кыздар, мен айтат элем, бүгүнкү күндө жанагы интернет
интернеттен таанышпаш керек. Инстаграм деген аябай жакшы болуп атат, бирок Инстаграмдын терс тараптары да болуп атат да. Менин жакында эле ошо кышында туугандарымдын арасында мындай окуя болду. Инстаграмдан сүрөтүн алып, жашынакай 19 жаштагы 1-курстун студентинин сүрөтүн алып, бөлөсү балдарга көргөзүп койгон экен, казак балдарга. Анан казакстандык балдар жактырып калып, жашынакай кыз экен деп, ошол кызды ала качабыз деп Казакстандан бери келишиптир. Башка өлкөнүн жарандары. Анан болсо кызды келип алып качып кетишет, ата-энеси ызы-чуу түшүп, дос кыздарын, туугандары, дос балдарын, группалаштарын баарын чалып көтөргөндө бөлөсү мойнуна алат да, мен балдарга сүрөтүн көргөзүп койдум эле казакстандык балдарга да. Анан баягы достору, ата-энеси болуп түнү менен Казакстанга барышып, эми граница деген, баягы чек ара деген проблема бар. Ошонун баарынан өтүшүп, Казакстандан мушташ менен бери алып өтүшөт. Эми башка өлкөнүн жарандарын жазалай албайбыз да бизчи. Алар келип алып качып кетип атат. Анан болсо мушташ менен, ызы-чуу менен кызды алып келишет. Алып келе атса, биздин кыргызстандык балдар эми бул кызды үйүнө кантип жөн эле жеткирип койт элек, казактардан жулуп келсек, эми биз өзүбүз эле алып алабыз деп кайра өздөрү сокулукка алып качып кеттиптир да. Бул жерде деген кыздын пикири менен эч ким эсептешкен жок. Ата-энеси кызын эптеп алып келатканына шок болуп турган состоянияда ата-энесинин пикири менен деле эч ким. Бүгүнкү күндө эми 19 жаштагы кыз жашынакай жашап калды дечи, достору болчу. Бирок деген бакытка алып атабыз баарыбыз эле. Бирок ушул досторунун, туугандардын бөлө болобу, жээн болобу, кайдыгер мамилеси баардык доступ бар. Сүрөттүн түрү Инстаграмда илинип турат да. Анан аны каалаган кишиге көргөзүп коюп, вот биз коом өзүбүз деген мындай кайдыгер жоопкерчиликсиз мамиле жасап атабыз да. Ошон үчүн Инстаграмга сүрөттөрдү койгондо да абайлагыла, дос күткөндө дагы абайлагыла деп кыздарга айтат элем да. Бул адамдар ар түрдүү болуп атат азыр, анан ишене бербеш керек да. Эми ошо койгон сүрөттү да жөн койбой ар кимге көргөзүп, ошонун арты менен дагы ала качууга алып келип атат да. Мисалы ала качып кеткен кыз алгач эмес ата-энеси биле электе же болбосо тууган туушкандар уга электе өзү кандай чараларды көрө берсе болот? Ала качып кеткен кызбы? Ала качылып кеткен кыз. Ала качылып кеткен кыз кандай чараларды көрөт? Ала качылып кеткен кызды бүгүнкү күндө биринчи эле соткасын алып коюшат, баягы ата-энеси, туугандары көрбөй калса, анан болсо өзүнүн окуун билиш керек, балдарга айтыш керек, мен баары бир кетем, бүгүнкү күндө мыйзам деген бар депчи. Анан ошо ала качып баргандан кийин эгер макул болбосо кайра жеткирем десе, сөзсүз ата-энеси келип алып кетмейинче, баягы ата-энесине ачыбасар деп жөнөп кетишет го. Ошондо менин өзүмдүн эле сиңдим мындай кылган да. Азыр 25 жашта үй бүлөлүү, бирок ал 5 жыл мурун, 5-6, 7 жыл мурун 17 жаш кезинде деген Нарын университетинде окуп жүргөндө ала качып кеткен да. Жаңы эле университетке киргенде эле алып качып кеткен да. Анан ал мамама, апама айтып жүрчү экен. Мени эгер ала качып кетсе, мен макулдугум менен алып качып кетсе, мен кала турган болсом, ошо балага тие турган болсом, кандайсыңар, ата, апа деп жазам катты. Баягы кат жаздырып алышат эмеспи? Эгер мага күчкө салып тааныбаган бирөө ала качып кетсе, апа деп сөздү ападан баштайм деп апасы менен сүйлөшүп жүрчү экен да, аны биз деле билбейбиз. Анан болсо баягы эл эмне дейт дегенден коркуп алып качып кетет. Алып качып кетип мама деп тиги кыз жазат да, каттычы апа деп жазса деген, мамам, менин апам эл эмне дейттен коркуп деген ачыбасарларды атам экөө кийирип алышат да. Анан мен биякта чырылдабай, аны ала качып кетпептирби, сотка менен сүйлөштүрүшпөйт. Анан болсо сиңдим айтат, мен кечке зарыгып күттүм дейт да. Анан мен ошондо ачыбасарга келген байкеси менен телефондон сүйлөштүм эле. Эгер алып качып кете алып качып кетти, булар мени зордошту деп эртеңки күнү менин бир тууганым кайрыла турган болсо, мен сиз менен сүйлөшөм. Мыйзамдын тилинде сиз менен сүйлөшөм депчи. Анан сиңдим баягы ата-энең кабыл алды, ачыбасар болуп той тиги сый көрүп келдик, болду, жолукту салына кой, отура кой деп айтканда дагы айтыптыр. Мен силер менен кайра сөзсүз келем, ата-энем менен көрүштүргүлөчү мени депчи.
Анан ата энең менен көрүштүрөлү деп үйгө алып келишкен да, баягы арасында ошо байкеси ыймандуураак болуп, телефондон да сөз бергенденби, анан келгенде анан жок кетпейм деген, ата энем да болду кетпейсиң деп алып калышкан да. Анан болсо ошол кыздар дагы бир ата энеси менен бир сүйлөшүп, белги бере жүрүш керек. Анткени бул деген сөзсүз түрдө сотканы алып коюшат, байланышты үзүшөт. Ошон үчүн дагы дос күткөндө, даже ал турбай кыздардын арасынан дос күткөндө да өтө сак болгула дейт элем да. Ошо сиңдимди кийин сураштырсак, классташ кызы ошол айылга, Нарындын бир айылына ала качып кеткен, ошол айылга турмушка чыккан экен классташ кызычы. Анан ошо Нарын университетинде окуйт деп көргөзүп коюптур да. Жөн эле тааныбаган бирөө эле келип алып качып кеткен да. Анан кийин тиги мен давай ошо кызды тиги кыздын үстүнөн жазалы арыз, алып качып барган балдардын үстүнөн арыз жазалы десек, болду эми кызыбыз аман эсен келди, эми тиги андан аркысы жакшы болсун деп баягы арыз жазган эмеспиз да. Бирок ошо сиңдим тиги мени ата энеме барып ошо чоң кишилерге, туугандарына мени көрүштүргүлөчү деп сураныпчы. Анан ошо кыздар да айтат элем, эгер болот да алып качып баргандан кийин кетем деп такыр олтурбай койсо жеткирип таштагыла дегендер да болот да. Ошол учурда анан жолдон жанагы балдар эмне кылып салышы мүмкүн кыздардычы. Мына Бурлайдын да окуясы бизге өтө сабак болуш керек. Анан ошон үчүн да эгер кайда кете турган болсо, дос, жакын көргөн дос кыздарын, милицияны, же болбосо ата энесин, жакын туугандарынын, же ошо алып качып барган баланын чоң туугандарынын коштоосунда үйүнө келиш керек да. Коопсуздук биринчи орунда туруш керек да, кыздар үчүнчү. Ала качып баргандан кийин нике түн болуп калса, дагы демелер көбөйбү дейт. Ооба, ал жерде зордуктоо 129-берене кошулат. Анткени деген бул ала качуунун өзү бир кылмыш, анын артында бир нече кылмыш жатат да. Алып качып барган адамды тооктой кылып эле, даже ошо тоок ал тургай, биз ошо Бурлайдын окуясынан кийин сиздер да журналисттер статистиканы көтөрүп чыктык. Мисалы, велосипед уурдаса, велосипед уурдаган үчүн 4 жылга кесилип кеткендер бар экен. Дагы буюм уурдаган үчүн кесилип кеткендер бар экен да. А бул жерде бирөөнүн ай чолпондой өстүргөн кызын күчкө салып алып кетип атат да. Бул деген өтө оор кылмыш да. Анан биринчи ала качкандыгы үчүн кылмыш, экинчи сөзсүз ала качуу деген бул зордуктоо менен. Тааныбаган эле бир бала, таанысаң дагы сени бүгүнкү күндө 19 жаштагы кыздын организми дагы бала төрөгөнгө, дени сак бала төрөгөнгө даяр эмес деп атат. Ар кимдин организми ар түрдүү жетилет да. Анан ошон үчүн бул экинчи зордуктоо менен коштолот. Анан жанагы топтук кылмышка тобу менен барган деген үчүнчү, ал жерде жанагы соучастник деп алып качып барган балдар бүгүнкү күндө ошо алып качып баргандан кийин жана олтургузуп алды артынан чыккан жеңелердин да жоопкерчилиги каралыш керек да, мыйзамдын чегиндечи. Ала качып барылган кыздын болжолдуу тагдыры кандай болот? Мисалы, көрүпчүбүз. Биз алып качылып барылган кыздын тагдыры эң биринчи эле кыз деген психологиялык жактан жабыркайт. Элестетсеңиз, баягы биздин улуумун түшүнөт болуш керек. Ким ала качууну башынан кечирсе, бул сенин тагдырыңды эле бирөө, тагдырыңды эмес, сени бир күчкө салып эле бир башка дүйнөгө сүйрөп бараткандай бул сезим болот да. Анан болсо эч ким сени эч нерсе коргой албай тургандайчы бир күчкө салып эле бир керек болсо ош базарында жанагы кыларга иши жок турган балдарды жүргүз ала качабыз деп жалдаган окуялар болот экен да. Анан ала качышып баягы күчкө салып шылдыңдап барышат, ошо үйгө жеткичектичи. Каяка барасың, каяка качасың, машинанын ичинен дагы булар психологиялык бир зомбулукту жасап келишет да. Анан сөзсүз түрдө психологиялык жактан кыз жабыркайт. Анан каяка келгенин түшүнбөй турса, кошумча зордуктоо болсо, ошо күйөөсү тарабынан. Анан болсо анын психологиялык абалы кандай болот? Ал ошо анан келин андан ала качып келген абалын, психологиялык абалын кээ бир үй бүлө, кайын журт түшүнөт, кээ бирөө түшүнбөйт. Бизде эле ушундай болуп келгенбиз. Бул эмне эле кечке чоёктоп атат деген сөздөр да болот, ачык айтканда.
Анан болсо андан чоң үй оокаттарын баардыгын кызмат кылышты талап кылат да. Анан ушул жактан дагы жабыркоо, психологиялык жабыркоодон дагы үй бүлөдөгү жана карама каршылык, уруш талаштар, эки жаштын бири-бирин тил табышпагандыгы келип чыгышы мүмкүн. Анан болсо ушу мен көп жылдан бери ушу аялдардын укуктары 7-8 жылдан бери иштеп жүрөм. Менин жеке түшүнгөнүм мындай болду да, бул мажбурланган никенин арты деген бекем болбойт экен. Баягы ичинде калганда тигил кыздардын мен балким бул ала качпаса буга тийбейт элем. Кээ бирөөнүн күйөөсү жакшы болуп чыгат, кээ бирөөнүкү жаман болуп чыгат. Тагдыр анан болсо ушундай бир зомбулук менен коштолсо, үй бүлөлүк зомбулук менен коштолсо, көпчүлүк учурда тилекке каршы баягы кызганыч, уруп, согуп, күн көргөзбөгөн болуп чыгат да. Анан ушунда бир аял чыдайт экен бир чекке чейинчи, анан бир маалда анан болду, бул менин тагдырым, тийишпегиле деп баягы күчтүү, чечкиндүү кыздар өзүнүн тагдыры менен ажырашып кетет. Айласыздан, зомбулуктан, эки баласы менен бараарга жери жок, чыгарып койгондой учурлар болуп атпайбы? Анан билими жок болуп калган учурда, ошо 11-классты бүткөндө эле ала качып кеткен өзгөчө жаш кыздар балдары менен кыйналып, социалдык жетимдер көбөйүп, кедейчиликте жашап, өзү эле эмес эми балдар деген зомбулукка кабылып атпайбы? Ошон үчүн бул ала качуунун артында сөзсүз зомбулук, бактысыз тагдырлар, ажырашуу, социалдык жетимдер, балдардын жетим болушучу. Урматтуу достор, бизде конокто никелер жана зомбулук боюнча эксперт Гүлбарчын Жумабаева эжебиз бар. Биз бүгүн тема ала качуунун кыздардын келечегине тийгизген таасири деген темада сүйлөшүп атабыз. Суроолор болсо узатып тургула дейт. Ата-энелерибиз деле ала качышып бактылуу жашап келишкен го дейт. Ата-энелерибиз деле ала качышып бактылуу жашап келген дегенге мен мындай жооп берет элем. Мурда деген совет мезгилинде, мисалы биздин ата-энелерибиз үйлөнгөн, анда деген өкмөт кам көрчү. Материалдык, социалдык, экономикалык проблемалар, маселелер кичине азыраак болчу. Бүгүнкү күндө деген кандай болуп атат? Ала качуучу бир 11-класста жаңы бүтүп аткан же 1-2 курстун таапынакай студент кызды жактырып калды. Анан ошо кызыгуудан улам эле. Ушу татынакай экен, жашынакай экен, ушу кызды ала калайын, ушу баягы эртеңки күнү жашообуз кандай болот? Биздин эркектердин арасында жоопкерчилик деген аз да. Анткени эртең ошо кызга үйү барбы, бала төрөлсө каяка жашашат? Ошо кызга баягы динде деле айтылат го, эркек деген үй бүлөнү багууга милдеттүү. Ошо кыздын алдында, жубайынын алдында моралдык жактан дагы, материалдык жактан дагы балдары үчүн жоопкер депчи. Анан болсо бүгүнкү күндө ушу эркек жигиттер таарымасын биздин статусубуз алмашып калды да. Ушу жигиттерибизди жоопкерчиликке алган жубайынын алдында, балдардын алдында жоопкерчиликке деген кичине бошураак болуп жатышат. Ажырашкандан кийин деген ал тургай нике күбөлүгү жок. Балдар өзгөчө кыйналып атат. Бүгүнкү күндө жанагы үй бүлөлүк зомбулукту жасаган субъекттердин эң башында өгөй аталар турат. Өгөй аталар өзүнөн өзү чыгып калган жок. Кыздарды ала качып кетишет, баягы кыз кезинде баары жакшы деген бар. Мөлтүрөп бир сонун болуп турган жер жемишти элестетиңиз, алчаны же кулпунайды, анан ошону батыраак эле үзүп, бүрүштүрүп жок кылыш керек да. Анан ал кыздан аял келинчек кылып алгандан кийин кызыгы тарагандай уруш талаш жетпейт, социалдык проблемалар, батирде жүргөн үй бүлөлөр көп. Ошондуктан анан уруш талаштын айынан анан ичкилик аралашып көп үй бүлөлөр деген ажырашып атат. Социалдык жетимдер, бала жетим, тирүүлөй жетимдер бүгүнкү күндө көбөйүп атпайбы? Анан мына ушул жактарын биздин жигиттер өзгөчө ойлонушу керек да. Бир жоопкерчиликти үй бүлөнүн алдында, баланын алдында, ал дагы бирөөнүн чолпондой өстүргөн кызы да. Ошого мен ушу бирөөнүн аманат, аял аманат дейт экен. Өзүнүн ата-энесин, өзүнүн туулган жерин баарын таштап экинчи үй бүлөгө келип атат. Ушул нерсеге биздин жигиттер көңүл бурбайт да.
Анан ошо сени менен жашайм деп келип аткан аялды кайра эртең уруп, балдар менен көчөгө калтырып, анан социалдык жетимдер, анан айла жок баягы ата энесине кыз ажырашып барганда эмне болот? Бир-эки баласы менен келсе, ата энесинин дагы материалдык абалы жакшы болбосо, анан баягы бир-эки баласы менен болсо дагы бирөөгө экинчи аял кылып же дагы бирөөнө ажырашкан бирөөгө аял кылып бере салайын деген окуялар көп болот. Аяктан анан кааласа, каалабаса дагы байкуш балдар өгөй атанын колуна түшүп калып атат да. Мына ушул нерселерди аябай бир олуттуу жаштар ойлонуш керек да. Ала качып келгенден кийин Шылдыңга же болбосо Каргышка каласыңбы? Бул учурда кимдерге кайрыласыз? Бул жаңы сөз деп мен айтат элем. Ошо көп жылдык практикамда айылдар менен иштеп келе жатам. Анан өзүм дагы 3 баланын энесимин. Анан айтат элем да, баягы мен дагы айылда чоңойгом, менин дагы досторум бар, классташтарым бар, менин да туугандарым бар. Ошо мурда биз аябай Каргышка каласың анан деген сөздөрдөн коркуп, көбүнчөсү көп кыздар ким болсо да ала качкан адамга калып калчу. Анан логикалык жактан ойлосоңуз, сиз ала качкан адамга эч кандай жамандык кылбасаңыз, сиз тескеринче анын курмандыгы болуп атсаңыз, сиздин эркиндигиңизди чектеп, күчкө салып алып качып барып атып, анан жок, мен калбайм дегениңиз үчүн каргап атса, ал каргыш сизге тийби? Сиздин эч күнөөңүз жок болсо ойлонсоңуз, бул Каргышка калам деген сөздөн коркпош керек. Баягы жөн жерден каргаган каргыш тийбейт. Ал ошо жөн эле ак жерден бирөөнү каргап аткан болсо, ал адамдын өзүнө айланып барып тийиши мүмкүн деп айтышат го. Ошон үчүн Каргышка калам деген сөздөн коркпош керек. Ала качуу фактысын болжолдуу түрдө канча убакытка чейин караса болот? Мисалы 3 ай мурунку ала качып кеткенди арыз жазып койсо? 3 ай мурунку ала качып кеткенди, эгер кыз азыр макул эмес, мени 3 ай мурун күчкө салып ала качып кеткен деп милицияга арыз жазгысы келсе, албетте. Мисалы үчүн ала качып кетип, анан кайра келгенден кийин тилер тараптан коркутуулар же шылдыңдоолор болсо, арыз жазып кайрып салса болот. Баягы далилдерди дагы ала жүрүш керек да. Бизде ошо соттордо болсун, укук коргоо органдарында болсун, прокуратурада болсун, кыздардын укуктары, аялдардын укуктары эмнеге тебеленип атат? Биздин эл баягы убагында далилдерди жууп салабыз, жок кылып салабыз да. Ошон үчүн далилдей албаган үчүн укуктарыбыз дагы сот процесстеринде, тергөө процесстеринде тебеленип калып атат да. Ошон үчүн далил деген нерсени ала жүрүш керек да бардык жердечи. Мисалы ала качкандардын 100%, мисалы 50% кыргызчылык деп кетет го. Арыз жазбай коюшат, же болбосо ал тууганым, таанышым деп коюшат. Ошону эмне себептен кылышат деп ойлойсуз? Муну кантип алдын алса болот? Кыргызчылык деп жанагы бизде дагы эле стереотиптер жашап келе жатпайбы? Сен мени туугандарыма, ата эне чыгат туугандарыма уят кылдың, тигил айылга уят кылдың, кошуналарга уят кылдың депчи. Анан логикалык жактан ойлоп көрсөңүз, сиз чолпондой кызыңызды өзүңүз 9 ай көтөрүп, төрөп өстүрүп бактыңыз, ошо кыздын келечегинен үмүт кылдыңыз. Сиз эртең менен ойгонсоңуз, кызыңыз менен олтуруп чай ичесе, балдарыңыз менен олтуруп карган кезде сизди ким багат? Кызыңыз багат, уулуңуз багат. Анан биз ошо элдин тиешеси жок эле сырттагы бир стереотиптик көз караштардан коркуп жашайбыз да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, эң биринчи адам өзүн сыйласа, өзүнүн үй бүлөсүн, кызынын да көңүлүн урутуп, жанагындай мажбурлап күйөөгө бербей, эл эмне дейт деген сөздөн коркпой, баланын кызыкчылыгы, кыздын кызыкчылыгы, мен тийбейм деп аткан учурда да мажбурлап койгон учурлар болуп атпайбы? Ошон үчүн айтат элем, ошо мажбурлоодон төрөлгөндө ар бир адам деген өзүнүн укугу менен, өзүнүн тандоосу менен төрөлөт. Конституцияда жазылып турат да, ар бир адам тандоо эркиндиги бар. Аны өзүнүн эркиндигин, укуктарын ишке ашырууга мүмкүнчүлүк да ар бир адамга берилиш керек деп жазылып турат да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн келечегибиз үчүн өз көз карашыбыздан ар бир кыз чечишибиз керек да. Эч качан биз өзүбүздүн тагдырыбызды, келечегибизди бирөөнүн көз карашына, бирөөнүн чечимине салып бербешибиз керек. Вакыттын аягында бул биздин көрөрмандарга, өспүрүмдөргө кандай кайрылуу жасайт?
Мен өспүрүмдөргө айтат элем, ошо жанагы көбүнчөсү биз Инстаграмды, интернетти колдонуп жатканда ата энелердин көбү эле айтат да, ошо интернеттин тескери жактарын алып атат депчи. Эң биринчи бул өтө сактык менен, өзүңөрдү сыйлоо менен, ошо айтат элем, сүрөттөрдү жана тажрыйбамда айтып өттүм, сүрөттөрдү дагы ой келди кое бербей, ал жерде интернет баардык нерсе ачык, ал жерде ар кандай адамдар отурат, анан болсо тааныш, балдар, сүйүү процесси деп ага дагы өзгөчө көңүл бурбай, мен айтат элем, япондуктардын бир макаласы бар экен, сени келечек күтүп атат депчи. Сен ошо келечектен кечигип калба депчи. Өспүрүм кураганда балдарына ушинтип тарбиялайт экен да. Ошон үчүн биздин кыздарыбызга, балдарыбызга айтат элем, силерди келечек күтүп турат. Азыр дүйнө ачык, тил үйрөнсөңөр болот. Ошо интернеттин да жакшы жактарын колдонуп, кайсы кесиптин ээси болосуңар, азыртадан ойлонуп, бир материалдык жактан эч кимден көз карандысыз болбогондой болуп, эртең бир кесиптин ээси болуп, сиз жашынакай болуп, бир сом болсо да өзүңүз ак эмгегиңиз менен таап турсаңыз, сизди досторуңуз да сыйлайт, ата эне дагы баардыгыбыз сыйлайбыз да. Ошон үчүн азыртадан келечек курганга аракет кылгыла, ар түрдүү жанагы ала качуу, анан башка дагы алаксыган нерселер менен алек болбой, конкреттүү бир ойлонуп, салмактуу таразалап, тагдырыбызды курганга үйрөнсөк, ушу кичинекей мамлекетибизге чоң салым кошкон болот элек, зомбулукту азайткан болот элек да. Урматтуу достор, бизде конокто никелер жана зомбулук боюнча эксперт Гүлбарчын Жумабаева эжекебиз болду.